Assalamu alaikum hurmatli Moskvadan mekendeshler, amansızlar. Sizler menен kayradan эле Moskva бар. Бүгүн сиздерге дагы бир жагымдуу, жакшы жаңылык менен бөлүшкүбүз кеп турат. Бүгүн буюрса 26 март күнгө жекшемби. Бүгүн буюрса сиздерди ифтарлыкка чакырабыз, ооз ачарга чакырабыз. Учурда биз Жасмин чайханасында турабыз. Халал 24 чайхана. Бул биздин өзүбүздүн жигиттер иштетет. Бүгүн сиздерди ушул жерге келип тамактанып, ооз ачып, бекер бесплатно тамактанып кеттиңиздер. Ошондой эле келип өзүңүздөрдүн ак батаңыздарды берип кетсеңиздер жакшы болот. Бул жигиттер бүгүн соопка иштейбизде бизди чакырыптыр. Ушуну жарыя кылып коюңуздар, жакшы, жагымдуу жарыя болсун деп. Демек бүгүнкү ооз ачар убактысы кечки саат 19:00го сиздерди күтөбүз. Келип тамактанып, оозуңуздарды ачып, батаңыздарды берип кетиңиздер. Андыктан мен азыр ичини-кичине көрсөтө кетейин. Жасмин кафесинин ички көрүнүшү менен да сиздер тааныштыра кетейин, туугандар. Туугандар, мына киргенде эле өзүңүздөр көрүп атасыздар, Чакан Сонун чайхана. Бул жерде барлык тамак аш халал. Кирип, кийимдерди чечип, кеңири отуруп кетсеңиздер болот. 50-60 адамга ылайыкташтырылган Чакан чайхана, өтө сонун, кооз жасалгаланган. Мына бир катар көрсөтө кетели, туугандар. Мына кыргыздын оймо чимирелери түшүрүлүп, мындай дубалдарга коюлган. Андан сырткары мына столдорду караңыздар. Столдун абалы өтө жакшы. Мына таза, ичи дагы кооз жасалгаланган. Бул холодильникте муздак суулар бар. Мына өзүбүздүн кадимки Кыргызстандын суулары. Неге? Түр-түрү менен муздак ичип кетсеңиздер болот. Андан сырткары обычный суулар, биздин шоро, бакай курут, чый курут, шербеттер бар, мынеке. Көрдүңүздөрбү? Холодильник толо. Жагымдуу суусундуктар, муздак. Мынеке, андан сырткары айта кетчү нерсе, бизнес ланч бар экен. Күндүзү келип бизнес ланч жеп кетсеңиздер болот. Бул турган выпечкалар өздөрү жасайт экен, колдо жасалгаланган, сатылып алынган эмес, өздөрү жасап, свежий алып чыгып беришет экен. Мынеке, барчикти да көрсөтө кетели. Толугу менен Кыргызстандын суулары, Кыргызстандын атрибутикасы, мына көрдүңүздөр, калпактарды коюп койгон, соонун кылып. Мына туугандар. Ушул жерден эле сиздерге меню менен да кичине көрсөтө кетели. Бул жерде атайын таксисттерге дагы бир атайын даярдалган меню бар экен. Мына комплексный деген. Мына туугандар, таксисттер, урматтуу таксисттер, мен баягы жолдон келатканда сиздерге парковкаларды көрсөтүп кеттим. Кеңири парковкалар бар, мынеке. Комплексный. Студенттерге жана таксисттерге көрдүңүздөрбү? Чөнтөк бап. Неге? Так, андан сырткары туугандар, бул көрүп турган залдан сырткары атайын компаниялар үчүн 3 кабинасы бар экен. Мына биринчи кабинаны көрсөтөйүн, туугандар, мына. Бисмилла. Мына бул өтө чакан компаниялар үчүн 10 адам батат экен бул, мынеке. Кеңири отуруп, достор менен келип, заказ тамактардан берип, жеп кетсеңиздер болот. Андан сырткары мынеке, экинчи кабинаны көрсөтөлү. Мына туугандар. Бул жерге примерно 15тен ашыгы 15 адам кеңири батат экен. Бул жерге 15 адам кеңири батат дейт, мына көрдүңүздөрбү? Сонун кылып отуруп кетсеңиздер болот. Тууган уруктар менен, достор менен, компаниялар менен келип, аш заказ берип, дымдама заказ берип кетсеңиздер болот. Бул жерге дагы отуруп, кеңири чай ичип кетсеңиздер болот экен. Мынеке. 3-чү кабина өзгөчө кабина, мына тапчаны менен. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Кыргыздын орнаменттери түшүрүлгөн балыштар, подушкалар, төшөктөр. Неге? Путту кеңири созуп, отуруп, эс алып кетсеңиздер болот. Анан дагы бир ыңгайлуу жери, бул жерде сиздер намаз окусаңыздар да болот. Ушул столду жака жылдырып, кеңири отуруп, намаз окуп, намаз окуу үчүн бардык шарттар бар экен, жай намаздары бар экен. Туугандар, атайын компаниялар үчүн заказной тамактар көрсөтө келели. Мына самаркандский плов бар экен, өзгөнский чайханский плов бар экен, мынеке.
дымдама, андан сырткары казан кебап бар экен мынеке. Куурдак бар экен, көрдүңүздөрбү? Анан өзгөчө болгон козу гриль, баранина. Атайын немеден, койдон даярдалат, козунун этинен. 3 килограммдан өйдө заказ кылышат. Минимальный заказ 3 килограмм. 3 килограммдан жогору козу грилге заказ алышат экен. Бүтүн козуга чейин бышыра беребиз. Бүтүн козуга чейин бышыра беребиз дейт, уктуңуздар. Андан сырткары мына өзгөчө майда мантыны издеп жүргөндөр үчүн майда манты бар экен. Көрдүңүздөрбү, туугандар? Сонун. Нан басты бар экен мына, нан басты. Ушул тамактарды келип, кеңири заказ берип, жоро жолдоштор менен келип эс алып кетсеңиздер болот. Москвадан келдик десе, султан чай кошуп беребиз. Ар бир эмеге 2ден султан чай. Туугандар, уктуңуздар, эгерде компания менен келип Москвадан деп келсеңиздер, 2ден султан чай бизден подарок. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде айтылгандай, эгерде кимде ким орозо туткан адамды оозун ачырса, ошол орозо туткан адамдын сообун алат деген хадис бар. Андыктан сиз дагы өзүңүздүн оозуңузду ачканча жоро жолдошторуңуздарды, тааныстарды чакырып, колдон келсе ушул видео менен бөлүшүп, ошолордун ооз ачуусуна себепкер болуңуздар, туугандар. Бүгүн ооз ачар, бекер ифтарлык. Андыктан сиздерди Жасмин чайханасында күтөбүз. Андан сырткары Жасмин чайханасы сиздер үчүн 24 саат дайым эле кызматта, орозодон кийин деле кызматта. Ушул жерге келип, эгерде такси айдасаңыздар, парковкага машиналарды коюп, кеңири отуруп, эс алып кетсеңиздер болот. Жоро жолдоштор менен эгерде заказ кыламын десеңиздер, номерлерди коюп койдук. Ошол номерлер аркылуу заказ алышат. Адреси Волоколамское шоссе 13, метродон эгерде жөөкөсөңүздөр 10 минут. Ушул адресте дайыма сиздерди жылуу жумшак өзүбүздүн жигиттер, кыздар күтүп алышат. Андыктан дайыма жакшылыктарда жүрүңүздөр, Агдас Оркондо жүрүңүздөр, Агдас Оркондо жайыла берсин, жакшылык боло берсин, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аман болуңуздар, туугандар. Соколдон биринчи выходтан чыгабыз, туугандар. Биринчи выходтан чыгабыз, туугандар. Сокол метросунан. Сол жака карап жүрөбүз. Неге? Чоң телефонду билесиңер да? Чоң экранда. Мына. Ошол жака карап жүрөбүз. Туугандар, мына, көрдүңүздөрбү? Мониторго карап жүргөндө мына, метродон примерно 1 минут бастык. Бул подземкадан түшүп, жолдун аркы бетине өтөбүз. Аркы бетине өтүп, трамвайга чыгабыз. Мына туугандар, мына подземкадан чыктык. Подземкадан чыкканда мына трамвайный пути, трамвай жолдору бар. Ушул остановкадан любой трамвайга отурабыз, туугандар. Неге трамвай турат? Любой трамвайга отурабыз. Бир остановкадан кийин түшөбүз. Дегеле пешком деле кетсе болот, жөө. Ушул жака примерно 10 минутта жетебиз. Мана аялдаманы дагы көрсөткөн. Каласаңыз бул жерден, каласаңыз бул жерден любой эле трамвайга чыгабыз. Бир остановка жүрөбүз, туугандар. Мана ориентир телефонду көрүп атасыздар, мына телефон. Пищевой институт остановкага келдик. Мына. Караңыздар. Түшкөндө мына жол көрүнөт. Ушул жол менен бул жака бурулабыз. Бул жерде жол бар, чоң жол. Мына остановкадан түштүк. Наракка өтүп бурулабыз. Мына туугандар, мынабу дом 13. Волоколамское шоссе 13. Ушул домдун арты жагында чайхана жайгашкан. Мына бул жагын өтөбүз. Мына туугандар, ушул жерден оң жакка бурулабыз. Мына бул жакка бурулабыз, туугандар. Ушул заборлорду бойлоп басабыз, туугандар. Туугандар.
Çayxana Jasmin biznes lunch бар. Андан сырткары Рамазанда саат 11:30-дан таңкы 4-кө чейин иштейт. Демек оз жабылганга чейин иштейт экен. Тугандар, мына сразу эле парковканы көрсөтөп кетейин. Мына көрүп турганыңыздар, мына парковкалар бар. Кенен кесирип коюп машиналарды мына кирип тамактанып жеп кетсеңиздер болот. Кеңири отуруп. Мынеге тугандар. Бул жагы эшиги.